Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы тарабынан мал уурулуктун бетин ачуу, алдын алуу боюнча иштер тынымсыз жүргүзүлүүдө. Мал уурулук бул айыл тургундар үчүн чыныгы көйгөй. Мындай кылмыштуу аракеттерден айылда жашаган жарандар жапа чегүүдө. Мал уурулуктун көйгөйлөрү, аны сактап калуунун себептери жана ыкмаларын байма-бай айтканыбыз менен жарандар малынын коопсуздугуна кайдыгер мамиле кылып келишет. Мал уурдоого шарт түзүп жаткан негизги себептердин бири мал ээлери тарабынан көзөмөлдүн жоктугу, малдарын жайыттарга же жайлоого кароосуз кое берүү, мал сарайлардын кечкисин кулпуланып бекемделбегендиги, жакшы кайтарылбагандыгы, мал жанды караган иттин жоктугу жана короо жайга өзгөчө мамиле жоктугунан уламда мал уурулар эч тоскоолдуксуз кылмыштарын улантууда. Өз убагында кайрылбаган учурлардан уламда ал уурулар издерин суутуп кетишүүдө. 2022 жылдын 4 айында мал уурулук боюнча 389 кылмыш иши катталып, 269 кылмыштын бети ачылып, кылмыштуулуктун бетин ачуу 67%ды түзгөн. Жүргүзүлгөн анализге ылайык мал уурулуктун 322 фактысы түн ичинде, күндүзү 64 факты, анын ичинен менчик сарайлардан 179 жолу уурдалган, жайыттан жана талаадан 178 жолу уурдалып олтурат. 2022 жылдын 4 ай ичинде республикада 165 мал ууру, 100дөн ашуун мал уурулуктарды жазаган 39 кылмыштуу топ кармалган. 4 ай ичинде мал ээлерине келтирилген зыяндын кайтарылып берилиши 17 миллион 370 миң сомду түздү. Талдоо көрсөткөндөй, мал уурулуктардын көбү түнкүсүн болот. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы малдын коопсуздугуна көзөмөлдү күчөтүү өтүнүчү менен жарандарга кайрылат. Мал багуу үчүн имараттарды бекемдөөнү, дарбазаларга жана эшиктерге кулпуларды жана башка ишенимдүү бекиткичтерди орнотууну, мал жанга өзгөчө көз салууну жана өз убагында милицияга кайрылууну өтүнөбүз.